үй камагына чыгаралы дегенде эле бул бир встречный шаг деп бааласа да болот муну. Кыргызстанда соңку күндөрү медианын күн тартибинин сап башында турган экс-депутат Шайырбек Ташиев кайрадан талкууга түштү. Ички иштер министрлиги УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин энеси Шайырбек Ташиев үй камагына чыкканын маалымдады. Тергөөнүн маалыматы боюнча Кыргыз-нефтегаз ачык акционердик коому жана Кыргыз-газ петролиум компания жабык акционердик коомунун кызмат адамдары күйүүчү майлоочу материалдарды мыйзам сатуунун коррупциялык схемасын уюштурушкан. Мыйзамга каршы аракеттердин натыйжасында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдөгү зыян келтирилген. Тергөөнүн жүрүшүндө айыпталуучу ТШК мамлекетке келтирилген зыяндын негизги бөлүгүн өз ыктыяры менен төлөп берген. Ушул жагдайга байланыштуу соттун чечими менен ага карата колдонулган бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлгөн. Министрлик тергөө уланып жатканын, анын жыйынтыгы чыкканда иш сотко жөнөтүлөрүн маалымдады. Мекеме Ташиевдин канча каражат төккөнүн тактаган жок, ал чыгымдын негизги бөлүгүн жапты деп билдирди. Жалпы чыгым буга чейин 4,1 миллиард сомду түзөрү айтылган эле. Коюлган айып жана ийимдин билдирүүсү боюнча Ташиевдин өзүнүн адвокатынын пикирин билүүгө мүмкүн болгон жок. Шайырбек Ташиев Кыргыз-нефтегаз жана Кыргыз петролиум компанияларындагы коррупциялык схемаларга байланыштуу алгач күбө катары суралып жүрүп, 1 апрелде шектүү макамында кармалган. Анын бөгөт чарасын караган Бишкектин 1-май райондук соту СИЗО-1 тергөө убагында кармалат дегени менен ал 4 айга жакын милициянын убактылуу кармоочу жайында болгон. Ички иштер министрлиги буга тергөө талаптары жол берет деп түшүндүргөнү менен бул коомчулуктун талкуусуна түштү. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев 75-лердин каты боюнча иште шектүү катары өтүп, 2-июлда 1-май райондук соту аны 7 айыпталуучу менен кошо бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. 4 жылдык абак жазасы берилип, судья 3 жылдык пробациялык көзөмөл чарасын өзгөрткөн. 2 аптадан кийин Ташиев социалдык тармактар аркылуу кайрылуу жасап, келерки жылдагы президенттик шайлоого катышпай турганын, бул өнөктүктө Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдой турганын айткан. Мындай билдирүүдөн 2 апта өтпөй, Кенже Ташиев абактан бошотулду. Шайлоодо ким өтөт алдагы маселе. Колдойм деген жери бул албетте бизге жагымдуу сөз. Кийин кандай болот? Муну эми баягы эмеде ошол экөөнүн жүрүш-турушуна жараша болот. Иштерин оңдоп кеткени, мына бир кадам өзүңүз болжоп айткандай үй камагына чыгаралы дегенде эле бул бир встречный шаг деп бааласа да болот муну. Мына сиз айткандан кийин момундай кадамдарга барып атабыз деп. Шахматтын оюнда болгон нерсе да бул. Мен Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Жогорку Кеңештин 7-8 чакырылышынын депутаты 49 жаштагы Шайырбек Ташиев агасы атайын кызматтын төрагалыгынан кеткенден көп өтпөй депутаттык мандатын тапшырган. Камчыбек Ташиев 2020-жылы октябрь окуяларынан соң УКМКнын төрагасы болуп, өлкөдөгү эң таасирдүү адамдардын бирине айланган. Президенттик шайлоону эрте өткөрүү боюнча 75тин каты чыккандан кийин жумуштан алынып, райондук сотто күнөөлүү деп табылды. Чечимге макул болбогон Ташиевдин адвокаты шаардык сотко арызданганы турат. Саясий аракетте, саясий келе жаткан процесстерде ал Жапаровду колдоо максатында ар кандай активдүүлүк көрсөтүшү мүмкүн. Ошол сот отуруму негизи эле териштирүү болуп аткандагы божомолдонуп камакка алынабы, тигиндей мындай болобу дегендер сөздөргө менимче чекит коюлду. Ал эч кандай камакка алынбайт жана негизинен эле жабыркап деле калбайт деген кыдалга келишет. Президент Садыр Жапаров буга чейин Ташиевдердин тегерегиндеги иш боюнча сот чечим кабыл аларын айткан. Андан кийинки процесстер тууралуу үн ката элек.